Bir insandı başka bir insan öldürse, oşol öldürgen adam öldürülüşü kerek emespi? Bizde azır ошондой кылуу барбы же мамлекеттен уруксат жокпу? Эгер жок болсо öldürgen adam камалып жазасын алып, бирок биз мусулмандар эртең кыяматка барабыз, баарыбыз жооп бербейбизби? Аллах Таала биз жазалабайбы? Силер ал öldürgen insanды ben айткан Куран боюнча öldürүшүңөр керек болчу деп. Ооба. Эгерде кайсы адам кылмыш иш кылса, ошол кылмыштын жазасы шариат боюнча ылайык жазаланса, анда ошону менен кутулат акыретте. Бирок анда жазаланбаса, анда кутулунбайт. Эсеп өтпөйт ал деген. Шариаттын иши эмес. Ошон үчүн көп адамдар жакшы окуш керек, юристтер жакшы болуш керек, андан жакшы адамдар депутат болуш керек. Мына гезитте жүрөт, интернетте жүрөт. Илгерки СССРдин убагында КПССтин съездеринде биздин парламентте. Илгер ошондой уйчу санчы койчуларын баарын алып келип депутат кылып кое берчү эле. Ошондой койчу да, ана отурчу, орден тагынган биздин санчы жерлер отурчу, дыйкандар отурчу, тетинтип коючу парламентте. Анан эмне үчүнчү? Алар көп нерсени түшүнбөйт да, кол көтөрүп түшүрүп коюп туруп, ошондор каалаганын кылчу. Азыр да ошондой болуп калды. Сүйлөп аткан сөздөрүн карап отуруп, ыйлагың келет. Жакшы эле барбай коюптун дейм. Зерип кетмей экен, мисалы үчүн. Туура жакшылар да бар, бирок көпчүлүгү жакшы эмес болуп атат. Айтып аткан сөздүн маанисин түшүнбөйт, эмне деп атканын билбейсиң. Жөн эле ушинтип сүйлөп коюш керек деп сүйлөп атышат. Ошол жерге эгерде юристтер келсе, билсе, динди түшүнсө, жакшы мыйзамдар сунуш кылса, эгерде диндеги мыйзамдардын өзүн биздин мыйзам тили менен сунуш кылсаң, бардык адамга жага турган мыйзам. Анткени бул Курандын сөзү, шарт эмес шариятты. Эгерде колду кесүүнү киргизип койсоң, эч ким урдабай калат, болду. Азыр түрмө салуу бар, түрмө салыш керек, шарты менен салыш керек. Сен жетим балдарга салып бер түрмөнү биринчи, доктурдун менен жетим балдар үйүн. Биякта биздин жанагы больницабыз өлөйүн деп атат, жанагы биздеги жанагы эмне больница? Эң абалы бар биякта. Инфекционный. Ошону оңдоп бер. Бирөөнүн колун кессең болду, башка эч ким урдабай калат. Эки проститутка менен эки эркек сойкун алып келип ташпараңыр өлтүрүп кой, болду. Эч ким сойкун кылбай калат. Андан көрө быштырып алайын өзүмбү дейт. Кытайда ууру жок, колу кесилет. Ууру жок Кытайда, колу кесилет. Акыры жаза деген сөз ошол адамга жаза болуш керек, адамдарды кайтарып турган бир саясий түскө ээ болуш керек. Биздин андай эмес. Бизде кылмыш жазалары көбү ката болуп калган. Ошону депутаттар жазыш керек, ошого жакшы окуш керек, жакшы депутаттар барыш керек. Ал сатарлар эле бара бербестен. Магазинчилер. Окуш керек, фыкыхтан барыш керек. Пайгамбарыбыз кызы Зейнепти Абдул Ас ибн Рабиге кандайча берип калган, ошол пайгамбарга вахый түшкөнгө чейин болгон окуялар. 100.000 сом акчаң болсо канча закат бериш керек дейт? 2,5%. Кредитим бар дейт. Кредитиң болсо карызыңан кутул. 1,5 сомго алынган бут кийимге канча үстүнө коюп сатсаң болот? Каалаганча коюп сата бересиң, бирок алдаба. Кытай деген жерин өчүрүп жазып кой бирнеке, яны түрк деп койбо. Каза намазда 5 маалга парызга кошуп, витрди да окуйбузбу? Ооба, окулат, витр окулат. Жана аятал курсини, зикирди, салаваттар айтабызбы? Ыктыярын. Витр намазын үйдөн окуганда аятал курсини, зикирди, салават айтабызбы? Ооба. Пайгамбар алейхиссалам тахажжудтан кийин витр намазын окуган экен, биз да ошол амалды кылсакпы деп. Эң сонун. Куптан окугандан кийин сен сүннөт оку, анан нафилдерди окуп аласың, анан ошо менен токтот. Түндө тахажжуд окуп, анан багымдаттын астында витр окуп, анан укта, анан туруп багымдат оку. Ошо эң жакшы, бирок октоп калсаңчы. Этияк шартын карай берген жакшы болот. Багымдат убактын өтүп кетсечи, витр боло береби? Жок, болбойт. Багымдат витрдин убагы куптандын убагы экөө бир. Куптандын убагынан чыгып кетсе болбойт. Витр каза кылып окуганга туура келет. Намаз окуганда носкини чечип окуган макруh болот деп айтты. Бул туурабы? Жылаң айлак болгон бу аялдарга. Аялдарга жылаң айлак болгону макрурок. Эркектерге жок. Харамдын имамдар жылаң айлак окушат бардыгы. Судей Шүлейм барды жылаң айлак окуйт.